Балдар мисал үчүн кайненесине кызыгып аял алышат, кайненем табарман тутарман, значит кызы дагы тың чыгат деп туруп, тың кыздарга басым жасашат. Жок, тың кыз сиздин үйүңүзгө келгенди өзүңүз билбейсиз, бирок кантип өзүңүздүн жолуңузду жаап калганын өзүңүз билбейсиз. Ал кимдин кармасы? Ал жоопкерчиликти албай койгон атанын кармасы. Ал атанын кыздарын дагы автоматтык түрдө күйөө балдары бакпайт. Анткени кыздын программасы ошондой жазылган. Эркек кыйратып бакпайт аялды, аял өзү тытыныш керек, өзү аракет кылыш керек. Жардам беребиз да деп алышат да, кантип тизгинди өзүнө 100% алып, себеби аялдын эмоциясы, напсиси күчтүү иштейт эркектердикине караганда. Кантип 5 жылдын ичинде, 10 жылдын ичинде эркек болуп калганын өзү билбей калат баягы аялдар. Эмне болду? Кимдин кармасы болду? Баягы жоопкерчиликти албай койгон атанын кармасы болду. Да? Көрдүңүздөрбү бунун последствиясы? Анан барып алардан кандай тукум туркайт? Бөчүлүктөр болот. Күйөө баласы бакпай аткан болсо, иштебей аткан болсо,